Жаңы мыйзамдын демилгечиси долбоор депутаттарга гана эмес, башка тармактагы чиновниктерге да тиешелүү экендигин билдирет. Анткени азыркы мыйзам боюнча жөнөкөй укук коргоочу бир нече сынактан өтүп кызматына келсе, депутат же министр болуу андан кыйла жеңилирээк. Кыргыз Республикасынын президентине, Жогорку Кеңештин депутатына, райондун акими, айыл өкмөттүн башчысы, шаардын мэри, ушул жергиликтүү кеңештин депутаттары, ушул кызматтардын бардыгына оор жана өзгөчө оор кылмыштар менен соттолгон болсо, анын жоюлганына же алып салынганына карабастан ушул кызматтарга келе албайт деген чектөөдү киргизип атабыз. Долбоор боюнча жогорку кызматка келген талапкер кандай болушу керектиги так көрсөтүлгөн. Ал бир нече бөлүктөн турат. Талапка жооп бербегендер электен өтпөй калат. Соттолгондугу мыйзам менен далилденген жаран, оор же өзгөчө оор кылмыш жасаган жаран, уюшулган кылмыштуу топтун мүчөсү, бөлөк же кош жарандыгы барлар, жогорку билими жок, ишке жөндөмсүз жаран. Жаңы талаптар жакшы болгону менен аны ишке ашыруу оңой болбойт. Анткени мындай фактыларды далилдөө Ички иштер министрлигинин же өкмөттүн жеке жоопкерчилигинде болушу зарыл. Бул норманы киргизгендин алдында аябай жакшы талкуулоо чыгыш керек. Бирок шайлоо мыйзамында, ошол жергиликтүү кеңештердин шайлоо мыйзамында ошондо совершенно бир дагы критерий жок. Кандай кандидат болуш керек? Уже өтүп депутат болгондон кийин критериялары бар. Уже ачылып баштайт. Мындай талаптар көбүнчө жеке шайлоого барган жарандар үчүн колдонулат. Ал эми партиялар тизмегиндеги талапкерлерди өзү түзүшөт. Алардын ички саясатына киргизүү оңой эмес. Андыктан таза талапкерлерди партия курамына киргизүү лидерлердин жеке абийирине жараша болот. Алдыда боло турган шайлоолордо жергиликтүү кеңешке, жогорку кеңешке жана президенттикке талапкер жарандардын арасында кылмышка шектүүлөрү болбошу керек. Мындай мыйзам долбоору жогорку кеңеште экинчи окууда каралып жатат. Эгерде толук ишке ашып калса, азыркы чиновниктердин айрымдары келерки шайлоолордон өтпөй калышы ыктымал. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Коомдук, 1 канал.